Assalamu алейкум. Менин атым Улан, дарыгер-эндокринолог, диетологмун. Жакындан берки журналисттик изилдөөлөрдөн кийин дарыгерлерге болуп калган өзгөчө терс көз караштар тууралуу өзүмдүн позициямды билдирип койууну туура көрдүм. Кечинде балам катуу ооруп калды. Бир күн бою заарасы чыкпай, баарыбыздын нервибизди чыңалтты жана колдон эч нерсе келбей, тезинен Ош облустук балдар ооруканасына алып бардым жана ал жердеги педиатрлар өзүнүн ишин абдан жакшы аткарып, баламы бир күн жакшы карап беришти жана эртеси жакшынакай кылып тапшырышты. УЗИ кылдык, рентген кылдык, анализдерди тапшырдык. Кыскасы баары жакшы болду, кубанып үйгө кайттык жана жатканыбыздан тарта чыкканга чейин бир сом сураган адам болгон жок. Жана мени кубандырганы алардын ошол наристеге болгон жакшы жардамы колдон келген. Алардын коррупциялык иштери тууралуу чындыгында менин эч кандай маалыматым жок. Балким алгандар бардыр, балким жоктур. Бирок эмнеси болсо дагы күн түн дебей элге ак кызмат кылып аткандары бул мактоого арзый турган эле иш деп айткым келет. Жана дагы дарыгер катары билген айрым маалыматтары менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Негизи туура 6 жашка чейин бардык балдар бекер каралыш керек. Баарыбыз эле муну белгилеп эле айтып жүрөбүз. Бирок ар бир бала өзү жашаган аймакта ошол өзүнүн балдар үйү деп коебуз ар бир жерде. Балдар эмес, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бар, ошол жерде өзүнүн дарыгерине көрүнөт. Жана бардык ошол жердеги медициналык жардамдар бекер көрсөтүлөт. Бирок эгерде ал ошол өзүнүн территориясынан, аймагынан башка жердеги ооруканага бара турган болсо, сөзсүз түрдө бул жерде дагы негизи акча суралбайт. Айрым нерселерге ошол эле анализ, ошол эле башка балким УЗИ, рентген, ошол нерселерге балким төлөм болуш керек. Чындыгында бул нерсеге эгерде баары эле ошол өзүнүн аймагындагы ооруканага көрүнбөй, баары эле ошол облустук же шаардык ооруканага бара бере турган болсо, ал ооруканалардын эмне кереги бар эле? Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген ооруканалардын эмне кереги бар эле? Ошондуктан эл туура түшүнүш керек. Бул жерде дарыгердин эч кандай айыбы болбойт. Жана дагы бир адамдын приему ошол кабылдамасына кирүүсү 30 сомдон деп ошол Улукбек мырзанын изилдөөсүнөн аныкталып турат. Жана дагы бул нерсе балким мыйзамда каралбагандыр. Ошондой болсо дагы айтып кое турган нерсе, эгерде сиз көчөдө жүргөндө 5 жолу ошол ажатканага кире турган болсоңуз 50 сом акчаңыз кетет. Жана эртең менен үйдөн чыгып ишке барып кайра маршрутка менен келе турган болсоңуз 30 сомуңуз кетет. Муну менен эмнени айткым келип атат? Эгерде ошол прием 30 сом болгон тагдырда деле бул өтө назарга албай кое турган эле акча. Өтө кедей үй бүлө болсо деле буга дарманы жетет. Балким бул мыйзамда каралбагандыр, бирок ушул нерсени көрсөтүп атайын ушунчалык каражатты дагы кайтарып берүү керек деген көз караш менимче туура эмес. Жана дагы ооруканада боло турган ошол жердин өзүндө аныктала турган анализдер чындыгында көпчүлүгү бекер болот. Бирок эгерде ошол анализдер башка жактарга, мисалы Банецкий, Евролаб, Аква деген ушундай Юрфа деген анализдерди кабыл алып аныктап бере турган лабораториялар бар, коммерциялык. Жана алар бардыгы ошол нерсени акчага кылышат. Анткени ошол жерде иштеген анализди аныктаган ошол лабораториялардагы ишмердүүлүгүн алардын мамлекет тарабынан эч кандай акча бөлүнбөйт, тескерисинче алар салык төлөшөт мамлекетке. Жана дагы булардын тапшырган анализинен ошол ооруканадан ошол жака жөнөтүлө турган болсо, аларга дарыгерлерге 1 сом акча өнбөйт. Ошону айткым келет.
Ошондуктан муну назарга алып коюңуздар. Мисалы общий анализ крови, общий анализ мочи дегендер бар. Ушулардын баардыгы оорукананын өзүндө жүргүзүлөт. Бирок алар бекер. Андан сырткары башка биохимиялык анализдер бар, көбүнчө гормоналдык анализдер бар. Алардын баардыгы ошол менчик лабораторияларга жөнөтүлөт көбүнчө. Жана алар чындыгында ошол акчанын ошол кыскасы бекер эмес алар. Жана ушуну туура түшүнүп коюшубуз керек. Дарыгерлер ал акчаны албайт өздөрү. Аны лабораториялар алат. Ушул нерсени жакшылап билип койсоңуздар. Жана дагы УЗИ, рентген бул нерсе тууралуу чындыгында айтпай эле коеюн. Балким ал дагы ошол эгерде өзү жашаган аймактагы ооруканада кылынса бекер кылыныш керектир. Ал эми сырттан келип башка аймакка келип тапшыра турган болсо ушул нерселерге, анда минимальный ошол нерсеге акча төлөнүш керек болсо керек. Бул тууралуу чындыгында ашыкча маалыматым жок. Менин сиздерге жеткиргим келген нерсе ошол анализден ошол дарыгерге 1 сом акча өнбөйт. Ушуну сиздерге жеткиргим келип турат. Жана дагы баягы 30 сом дарыгердин кабыл алуусуна төлөнө турган 30 сом. Бул назарга албай эле кое турган акча чындыгында. Мисалы бир обед бир адамга орточо 150 болбосо 200 сом. Ошондуктан муну өтө чоң көйгөй катары карабаш керек. Мамлекеттик иште иштеген адамдарга кирет чындыгында дарыгерлер деле. Бирок мамлекеттик иште бир гана дарыгерлер иштебейт. Бул жерде соттор бар, бул жерде милициялар бар, бул жерде маданият кызматкерлери бар, бул жерде дагы башка мамлекеттик кызматта иштей турган ушунчалык көп адам бар. Ошолордун баардыгына бир гана дарыгерлерге эле бара бериш керек деп ойлобойм. Андан сырткары башка дагы мамлекеттик иште иштегендерди изилдесе болот. Дагы кошумчалап айткым келген нерсе, Улукбек мырза балким айрым ошол коррупциялык нерселерди аныктагандыр. Бирок ошол мисалы журналисттик этика кандай болуш керек анык билбейм, бирок адам менен мамиле кылганда кимге гана сүйлөбө, ага сылык мамиле кылыш керек. Анткени эч кимдин азырча айыбы ачыла элек, далили жок. Андыктан ким менен мамиле кылсаң деле, эгер сен журналист болсоң, жакшы мамиледе бол. Жана эгерде ал күнөөсү аныкталса, сөзсүз түрдө ал өз жазасын алат. Ошондуктан албетте жакшы мамиле кылайлы. Эгер биз блогер болсок, негизи акыбыз деле жок ушундай мамлекеттик иштеги адамдардын ишине киришкени. Ал эми журналист болсок, чындыгында мүмкүнчүлүк мыйзамда каралгандыр. Ошондой болсо дагы ар бир адам менен өтө жакшы мамиледе болуу талап кылыныш керек. Ошол нерсени биле жүрөлү. Анан сырткары журналисттин милдети кайсы бир тараптын талам талашпай элге туура маалымат жеткирип берүү болуш керек. Анын милдети негизинен ошол, эки тарапты тең бирдей караш керек.